Салам достор, бүгүн сиздерге коомчулук арасында эң популярдуу болгон приложениялардын бири Telegram тууралуу айтып бермекчимин. Тиркеме популярдуулуктун эң бийик чегине 2014-жылы жеткен. Анда WhatsApp'тын ишинде көптөгөн көйгөйлөр жаралып, колдонуучулардын көпчүлүгү Telegramга өткөн. Популярдуулукка ээ болгондон тартып, көптөгөн корпорациялар Telegram приложениясын сатып алууга аракет кылышкан. Тиркеменин негиздөөчүсү Павел Дуров Telegram приложениясын сатуудан баш тарткан жана ошол эле учурда Google компаниясынан дагы жогору баага тете эсептеген. Программа WhatsApp'тын негиздөөчүсү Янкумду олуттуу ойлондурган. Анткени ошол эле учурда WhatsApp'тын мүмкүнчүлүктөрүнө караганда Telegram'дын мүмкүнчүлүктөрү бир топ колдонуучуларга ыңгайлуулукту жаратып берген. Эгерде бул видео сизге пайдалуу болсо, комментарийге реакция калтырууну унутпаңыз.